өзүм ичимден бактысыз болгондуктан мен эч ким бактылуу кыла алган жок. Эмне болуп ажырашып кеттиңер, ушуну айтып берип койчу. Эже бир эле күйөөгө тиген киши айта албайт эчтеке. Вот сиз айтасыз деп коет. Ошон үчүн Аллах бизди эркектен бир деңгээл ылдый кылган. Кыздардын 35% кичинекей кезинде туугандар тарабынан зордукталган кыздар. Азыркыга чейин энелерин айта албайт, күйөөлөрүнө дагы айта албайт. Аябай атама таарынчымын да, атам бизди коргобой койду деп. Жаңы жылда атам ичип келди. Анан элестетсең, жаңы жыл деген майрам белек эмес. Атам ойгонуп кетпесин деген нерсемен мамамдын жанында калдым да. Анан мамам отуруп алып ыйлаар эле да. Анан мен апама кантип жардам береримди билбейт элем, Самат. Саламатсыңарбы? Бул Мирзамата влог. Мен атым Самат Дөретбаков жана бул жаңы подкастыбыздын дагы бир чыгарылышы. Бүгүн подкастыбыз мурункулардан да аябай кызыктуу бир болчу да. Мен түшүнгөндө мен бүгүнкү коногум аябай кызыктуу бир адам. Эми сиздер бул адамдын маданияттын кызматкери, негизи маданиятка, тилге көп айымдарга гана эмес, көп адамдарга салымын кошуп келген айым деп тааныйсыздар. Бирок мынакей акыркы жарым жылдан бери дагы политикага анча мынча башын сунган, азыркы Бишкек шаардык кеңешинин 29-чакырымдагы депутаты, ишилп ар тараптуу айым Нурзат Токтосунова. Кош келдиң. Рахмат. Кубанычтан сени көргөнүм аябай жакшы. Жакшыбы? Мен ар дайым айтып келем, ошол коноктордун маанайынан көп нерсе көз каранды, ошон үчүн сиздин маанайдан көп нерсе. Аябай жакшы. Анда эмесе баштай берели. Азыркы учурда Нурзат Токтосунованын мындай убактысынын көбү кайсыл тарапта болуп атат? Өзүңдүн жеке иштериңде, энелик тарабыңда, кайсыл үй бүлөдө каякта болуп атат? Коомдук иштерде. Себеби азыр балам чоңоюп калды. Кызым 6 жашта, уулум 3 жашта. Анан Кудай буйрса, буга чейин деле сен билесиң, мындай көп жаштар менен, балдар менен, аялдар менен көп жолугушабыз, баарлашабыз. Ошонун 2 эсе күчөдү го дейм. Анан коомдук иштерде көбүрөөк болуп атам. Чынында тайм-менеджмент мурда эле жакшы эле, азыр ушул жака келгенде азыр 1 саат мага бергениңиздерде сүйүнүп отурдум да. Себеби мындай оюңду топтогонго дагы кээде убакыт жок болуп калган учурлар болуп калат. Эми албетте көрүүчүлөрдүн көбү сени тааныйт, бирок тааныбагандар болсо айтып кетели. Ошол коомдук иштерде демеде эмнелер бар? Эмнелер кыласың? Адамдардын көбүнчөсүн акыркы жылдарда мен магистратураны психология бөлүмүндө бүтүрдүм. Анан буга чейин эле 2012 жылы ошо балдардын курсун ачканымда балдарда өтө көп көйгөйлүү бар экенин түшүндүм да. Мен бала келип, мен аны кучактаганда денеси дир деп турган балдарды көрүп, өзүм ошол отко кантип кирип кеткенимди билбей калдым. Эмнеге от дегеним, мен дагы бир учурда денеси диркиреген кыздардан болчумун да. Себеби азыр кайсыл аялдын көйгөйүн уксам, кайсыл баланын көйгөйүн көрсөм, ошолордун ар бир күнүн бир канча пайызын болсо дагы мен жашап өткөн кыздарга жана ошондой айымга кирем. Ошондуктан мисалы эң эле көчө кимдерге бардым? Көчө бир мыкты университеттин, Бишкектеги ар бир университеттин мыкты балдарынан чогулган тренингке бардым. Эл алдында эркин сүйлөө боюнча мастер-класс өттүк. Ушунчалык көздөрүнүн күйгөндөрүн, алардын эмоцияларын көрүп, негизи эмнеге барам? Мисалы акысыз да ошонун баарычы. Эмнеге барам? Биринчиден чакырып атат, Кудайга шүгүр. Экинчиден болсочу, сеники өз кичине билимдин деле акысын беришибиз керек. Сеники өз кийинки чын эле жата алабыз мындай телевизордун алдында, бирок мен ойлойм да, бир сөзүбүз менен, бир кичинекей ишибиз менен бир адамдын жүрөгүнө кичине бир жылуулук тартуулай алсак, чындыгы жашалган жашоо деп түшүнөм да. Мен мындай байкап отурсам, сени билишимче мына 20 жылдан бери тааныймын. Ар дайым ошол өзүңө гана эмес, ошо элиңе, ошол жакындарыңа, балдарга, жаш адамдарга, жаш балдарга ар дайым ошол колуңду сунуп жардамыңды аябайсың. Бул чоң, аябаганда чоң инвестиция сен кылганыңчы, ошо өзгөчө биздин жаштарга. Демек ошондой баягы сен өзүңдүн билимиң аркылуу энергия берип атсаң, алар дагы ошо фидбек деп атпайсың, ошолор аркылуу алып атырсың. Бул дагы жашоонун. Көрсөчү, мен Түп районунун Ичке Суу айылында төрөлгөм, айылда. Анан ар ким өзүнүн мектебинде кайнай берет го. Анан кайнап, анан ошол учурда бир жөн эле телевидениеде иштеген бир киши келген да. Анан ошону көрүп, деп ал чоң деле жылдыз эмес болчу да.
жөн киши болчу. Анан мен көрүп анан бир жолу жогорку кеңештин депутаты келген, Жангороз Канметов. Анан мен эшиктин астынан тосуп алып, аны бүт мектепти кыдыртып, мугалимдер ошол убакта жок болуп калды да, директор жок болуп калып, анан узатып экем. Анан аябай күлүптүр келипчи. Мени бир кичинекей кыз эле узатыйды депчи. Анан ушул нерселерди кылып жүрүп, анан ошо кишилерди көргөндө аябай бийикке умтулгум келет да, аябай ийгиликке жетким келет. Анан элестет айылда чырак, кээде свет жок. Анан мен химия деген сыяктуу биология сабактары же болбосо англис тил жок. Мага караганда сен англис тилди 6-класстан бери билчүсүң. Орус тил жөнүндө айтпай эле коелу. Анан ошол айылдагы бети кызарган кыз биринчи шаарга келип кийингенди билбей, сүйлөгөндү билбей, бирок ушунчалык дымагы менен келип анан сиз экөөбүз мына Америкага чейин бардык. Дүйнөдө мисалы Испания, Франция, Швейцария болсун, каяктарга мына азыр Кореяга учуп атам. Ошонун баарынчы билим жана талкыбаган аракет алып келди да. Анан мен кантип ошону бөлүшпөй кое алам? Бул деген өзүңдүн мисалың да. Себеби элестет, 4-класс эмес, мейли 9-класс, 10-класстагы бир балага өз мисалыңды көргөзсөң, ал көргөнүн каалайт да. Ал укпаса, көрбөсө, андай жашоо бар экенин деле билбейт. Сен экөөбүз iPhone 16 бар экенин билбесек, биз аны кааламак эмеспиз. Биз аны көргөнүбүз үчүн кой iPhone алалы деп алдып атабыз да. Муну менен айтайын дегеним, жөн гана мага окшош эле атасы ишчи турбайбы? Мага окшош эле апасы деле ушу 8 баланын 8-чиси турбайбы? Көрсө мен дагы шансым бар турбайбы? Иш кылганга деген үмүт келечекте толтура бүчүрлөрдү байлап чыгарып өркүндөтөт деп ойлойм да. Туптуура. Бай өзүң менен бир чоң бир үлгү мисал катары көргөзүң келип, жөнөкөй эле айылдын кызы, мынакей мен силер дагы ошондой болсоңор, ушундай деңгээлге, ушул бийиктик деп айтпай эле коеюн, бирок ушул деңгээлге жете аласыңар деп айткым келип атат. Бул аябай гана туура. Башка бирөөнү айтып отурбай, өзүңдүн кыймыл аракетиң менен үлгү катары болуп турасың. Сонун жаңы эле ушул балалык чагыңды айтып кеттиң, ошол жөнүндө бир аз үй бүлөң жөнүндө айтып берсең. Учурдачы мен 44 жашында энем төрөп, атам 52-де болуп, анан үй бүлөнүн 8-чи баласы болдум да. Анан улуу байкелерим, эжелерим окууга кетип, мен мисалы көп жыл бактысыз болдум да, Самат. Силер менин күлүп жүргөнүмдү көрчү элеңер да. Бирок мен ичимден аябай бактысыз элем. Аябай. Ыйлабайм деген мен. Так. Билесиңби, соо киши ийгиликке умтулбайт. Соо киши мисалы азыр көчөдө бир кыз жатса, кийими жок. Эмне кылабыз? Сүрөткө тартабыз. Бирок ага пальтоңду чечип берип үстүн жабышыбыз керек. Биз анын үстүн жаап, анын кыргыз кыз болгон үчүн, кыргыз эмес, пенде болгондугу үчүн, мейли орус болсун, башка болсун, биз ошол деңгээлге жетишибиз керек. Биз адамдардын аябын ачып эмес, жапкан. Анан кийин жолго салындым, психология китептерин окуп, өзүңдү даарылап. Билесиң мен ким элем? Мен кагылдым, согулдум, сен аны билесиң. Турмушта көп кагылдым, согулдум. Ал менин каалоолорум үчүн эмес, ой күйөөгө тиейинчи деген нерселер эмес болчу. Ал жөн гана жылуулук издеген сезимдер болчу. Бактылуу болгусу келген, бир модельди кургусу келген, үй бүлө моделини. Ошол кыз сыртынан азыр дагы көп өзүмө окшогондорду көрөм. Сүйүү сатып алгысы келген, мээрим сатып алгысы келген, адамдарга жаккысы келген, өз каалоолорунун бардыгын басып коомго иштегиси келген да. Анан мен ошону эмнеге андай деп аябай изилдедим.
эмнеге мен ушундай кыйынчылыктарды өттүм, эмнеге андай болду? Анан мен апам 50-гө чыкканда мен ошондо бир 7 жаштардагы бала болуп атам деп коелу да. Анан бул жерде цифра деле маанилүү эмес. Бул жерде ошол мен айтам деп аткан ой маанилүү да. 50-дөн ашкан балдары чиедей, күйөөсү элдин кишиси болгон, ичип гүлдөп, баатыр, улакчы, красавчик үйгө түндө келет, эртең менен таң атпай кетет дегендей. Ошондой бир аялдын жанындагы кызы кичинекей губкасы болуп турмун да. Улуу эжелерим, байкелерим окууларга кетип, анан мен мамамдын жанында калдым да. Анан мамам отуруп алып ыйлаар эле да. Анан мен апама кантип жардам береримди билбейт элем, Самат. Мен кантип ошол учурдагы үй бүлөнүн ичиндеги оор абалды жөнгө саларымды билбейт элем. Ошон үчүн мен атама ата, апама апа болгум келиптир. Мен ошон үчүн ийгиликке жетким келиптир да. Азыр ойлосоң. Бирок кийин ошолорду анализдеп отуруп, эмне үчүн балдар менен иштеп атам, эмне үчүн аялдар менен иштеп атам? Мага окшогондор аябай көп да, Самат. Азыр үйүндө атасы менен апасынын конфликтинен, үйдөгү атмосферадан биз башкача балдар тарбиялап чыгарып атпайбызбы? Жанагы кулагы кесилип, мурду кесилип аткан аялдар, ошолордун күйөөлөрү дагы сүйүү мээрим жетпеген адамдар да. Эгер алар сүйүү мээрим жетишип, жакшы үй бүлөдө жакшы тарбия көрсө, ошончолук зөөкүрлүккө барбайт эле да. Демек биз ата энелер катары кайсыл бир учурда бир нерселерди туура эмес кылып кеткен каталарыбыздын айынан ушул сыяктуу коомдо жыйынтыктар менен иштеп атабыз да. Мына урду, өлтүрдү, антти ментти. Бул көйгөйдүн тамыры тереңде жатат да. Ал үй бүлөдө жатат. Ал биздин кичинекей кызыбыз менен сүйлөшүп атабызбы? Канчалык деңгээлде кыздарды коргоп атабыз? Самат, мен психологиялык консультация кылганыма 2 жыл болду. 2 жылда 1000ден ашык кыздар менен, айымдар менен сүйлөштүм да. Арасында эркектер дагы бар, кээде жигиттер келет, балдар келет дегендей. Кыздардын 35% 40ка дагы жакын болуп кетет. Кичинекей кезинде туугандар тарабынан зордукталган кыздар. 7 жаш, 5 жаш, 8 жаш өздөрү түшүнбөгөн жагдайда. Азыркыга чейин энелерин айта албайт, күйөөлөрүнө дагы айта албайт. Балким 4 баланын энеси, бирок ошол жүк өмүр бою аларды сүйрөп жүрүп отурат. Жана терең бактысыз. Эми менде андай болгон эмес, бирок мен ошол учурдагы энемдин аябай сыздаган аял, анын достору да жок эле да. Ал ушунчалык намыскөй аял болчу, аябай күчтүү, акылдуу аял болчу. Ал билип билбей мени менен бөлүшүптүр да ойлорунчу. Ал арманын мага айтыптыр да. Мен кичинекейим, мен таза баракмын да. Анан мен жанына отуруп алып, анан ошонун мындай отчаяние дейбиз го, алсыздыгын көрүп, мисалы жаңы жыл деп коелу. Жаңы жылда атам ичип келди. Анан 12-де акырын атабыз ойгонбосун деп экөөбүз отуруп, анан 12-ни тосгонбуз да. Мен кичинекей элем, аябай эсимде да. Биз элестетсең, жаңы жыл деген майрам белек эмес. Атам ойгонуп кетпесин деген нерсемен. Азыр айтыштары мүмкүн да элдерчи. Атасы сонун болчу деп.
энеси андан кыйын болчу депчи. Эмнеге Нурзат жамандап атат деп. Мен ошол учурдагы кыздын сезимин айтып атам. Азыр мен дагы жаман болушум мүмкүн. Балким азыр мен жакшы аял болушум мүмкүн, жакшы эне болушум мүмкүн. Бирок мен ойлойм, менин канчалык деңгээлде жакшы эне болгонумду менин балам тастыктап бериш керек да. Эми эмне кылдык? Ошондой жыйынтыктарды өзүбүз көргөндүктөн азыр чалчактатып балдарды башкача тарбиялап атабыз, Ошону дагы эске алып, канчалык деңгээлде аларды эркелетишибиз керек. Бардыгы өзүнүн чеги менен болуш керек деген суроолордун үстүндө, этнопедагогиканын үстүндө, биз ким болдук, ким элек дегендин үстүндө өзүбүздүн албетте араб кыл деп аябай тепкиленип кетем көп маалда, бирок ошол араб кылдын ичинде, мен в моем случае это араб күл. Я араб күлдүн ичинде кандай бир жаркын ойлор бар экендигин адамдар кызыкпайт деле. Керек деле жок го дейм ал эч кимгечи. Демек, эмне кыласың? Ал сөздөрүңдү өзүң ичиңе катасың дагы жашоону улайсың. Себеби сен дагы, мен дагы өзүбүз ишенген бир ишенимдерибиз бар. Ошолор бизди жашоодо жылдырып келе жатат, Эми оор тема. Жаштык кез, ата энени биз тандабайбыз, кайсы бирөөдө кандай алып чоңойбуз, эми ошол убактагы өздөрүнүн ошол жашоодогу кырдаалга жараша, ошол убактагы баягы советтик доорго жараша бизди билгендей өстүрүшкөн да, тарбия беришкен турабы анан. Мен ошол жөнүндө кичине бир сурап кетсем, азыр эми экөөбүз тең чоң эле кишибиз. белгилүү бир жаштарга келип калдык, балдар тарбиялап атабыз. Ошол азыр курбу катары энеңди элестетип көрсөң, анан байке катары атаңды элестетип көрсөң, ушул кандай баа берет элең? Кандай кылмадык элең? Балким азыркы тажрыйбаң менен бир рекомендация катары, сунуш катары башкача бир нукка салмак берем. Биз ата энени биринчиден тандабайбыз, экинчиден алар болгонун берген. Монун ичиндеги суу төгүлөт. Мындан ашык суу төгүлө албайт. Мынчага чейин суу куя албайбыз, алар болгонун берген. Биз түшүнүшүбүз керек, алар согуштан кийинки балдар. Алар ага чейинкилер, анын ата энеси үркүндөн кийинкилер. Алар андан мурункулар тоодо көчмөн биздин ордубуз таба албай атканыбыздын дагы, балким кайсыл бир жагдайда кыргыздар азыр документтерге дагы бир олуттуу мамиле кылбай атканыбыз, жөн эле жүргөнүбүздүн баары ошол жактан келет да. Биз көчмөн журт болгонубуз, биз анча мынчаны эрене албаганыбыз дегендей. Анан билесиңби, мен атам ал аябай кыйын болчу да. Мен сенин маңдайыңда өзүм кыйын болгондон отурган жокмун. Мен атам кыйын да, анан мен энем андан кыйын да. Алар ген бар да, Аллах жаратты да. Мисалы мен ак көңүлдүгүм. Сен билесиң, мен жаркырап адамдардын көңүлүнө аябай карайм да. Бирок сыртыман бир стерва көрүнүшүм мүмкүн. Бир укмуш бул баштар менен кетет дейт, баштар тебелеп кетет көрүнүшүм мүмкүн. Себеби көбүнчөсүн ошондой кабыл алышат. Ошондой деп айтышат да, бирок сен жумшак турбайсыңбы деп. Ошол жумшак адебибиз же болбосо кайсыл бир кыял жоругубуз Аллахтан биринчи. Анан кийин ата энеден келген да. Анан азыр баягы менин атам менен энем Кытайда төрөлгөн. Менин тайнем Кытайга үркүндө 16-жылы качып баратканда жолдо төрөлгөн кыз. Менин тайнем 104 жашка чыгып каза болду. Ошонун 6 кызы бар эле да. Ал менин апам бирөөсү. Анан эркек балам жок деп өмүр бою бактысыз өттү да. Ошол бактысыздык мындай азыр рилстерди көрүп атсаңыз керек. Тайына кызына, кызы баласына деп отуруп, анан кайсыл бир учурда биз стоп дешибиз керек да. Жок, алтыным, мен көргөн жашоону, менин көйгөйүм бул менин көйгөйүм. Муну эмне үчүн айтып атам? Саматыма конституция келген ар бир жаш атам минтип атат, энем минтип атат. Бул трагедия да, коомдун трагедиясы. Анан сен жакшы суроо бердиң да. Аларга эне болсо же байке болсо, алар эң курбу болсом, ал сен элестетсең, мен анын 20% да кыла элекмин азыр. Мен энем кылгандын 20% да. Мен шыдакшырганды билем, мен бес аганды билем, мен самоорго кайнатам, мен отту дагы жага алам, атка да мен алам. Мен кызгылмайга түшүп жүргөн кызмын, сен билесиң. Сан жыраны айта алам.
бирок мен энемдин 20% элестетсең. Кеп мен ошол шырдактарды шырып кызымга көргөзө аламбы? Бул башка маселе да. Мен энем жасаган курма чайды жасап берип атамбы энеме? Атам айткан эртештүктү, Сейтек Семетейди мен балдарыма айтып берип атамбы? Бул такыр башка маселе да. Ошондуктан алардын экөөнүн тең 20%-на тең келе алгысмын. Көрдүңбү, мени башка нерсе түйшөлткөн ошол учурдагы Советтер Союзундагы атам чоңойгондо эле келген, 30 жаштарында келип, ага чейин өмүрүндө арак дегенди көрбөгөн киши Советтер Союзуна келип, атам мени торпок тарткан киши болгон. Торпок. Москвага чейин барып, торпок тарткан. Анан килтеген элестет, улак эмес. Мен аз байкелерим да улакчы да. Ошондой эр жигит, күрөшкө түшүп жүргөн эр жигит, анан эмне болгон? Мактоо угуп, эл дуулдап үйгө турбай калган. Эл үчүн ал темир болот болсо, аял үчүн жөн эле теми болчу да турабы. Баарыбыз мисалы бетимди көргөн тууганым менен этимди көргөн аялыма кадырым жок дептир Кыдырәке. Ошол Кыдырәке айткандай, биз энем аны жөн гана темир болот, ал ичиндеги күйөөсүнө болгонун туура эмес маалыматты мага жеткирген да. Келбейт, акча бербейт, антпейт, минтпейт деди. Ал аны өзүнө эле айтып атыптыр да, көрсө. Аны мен мага айтып атат деп ойлоп турмун. Азыр көрдүң, биз башка призмада карап атпайбызбы? Ошол учурда мен аябай атама таарынчымын да. Атам бизди коргобой койду деп. Мен жакында Асель Шалтаева деген досум бар. Экөөбүз мындай айылдын четинде басып жүрүп, анан чоң арык. Мен аттап кеттим арыктан. Анан тиги токтоп калды, анан колун сынып атпайбы? Анан мен аябай күлдүм да. Мени арыктан бирөө өткөрөт деген менде ой жок экен, Самат. Биз аялдар эмнеге кыйын болуп атабыз? Аялдар эмнеден кыйын болуп атабыз? Кыйын дегендик эмес, бул жакшы эмес. Биз кичинекей кезибизде бир муктаж болуп турбуз, эки муктаж болуп турбуз. Ал муктаж болгонубузда атабыз жаныбызда жок экен. Байкебиз ойноп кетиптир, улусу сабакка кетиптир. Анан мен бир кылып муктаж болуп турмун, жанымда эч ким жок экен. 2 жардам сурап турмун, 3 жардам сурап турмун. Анан 4-сүндө балалык сезимим менен өзүңө гана ишен Нурзат деп чечим чыгарып турмун. Анын жакшы дагы жагы бар. Ийгиликтерди багындырат экенсиң. Бирок жан дүйнө менен иштебесең, ийгилиги бар, бирок өтө бактысыз аял болуп калмак экенсиң да. Ошондуктан мен 7 жыл мурун көп ушул жашоодогу кыйынчылыктарымдан ойлондум, эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге менин ичим бактысыз? Болбосо ийгиликтин мен ошондо Швейцариянын Альпасында турам, же болбосо Нью-Йоркто, Манхэттенде турам. Анан ичимди карап көрсөм бактысыз экен. Сыртым сонун экен. Мен күнүнө $600 табат экен. Мен кыйналып барчу экен. Мен көчмөндөр оюндары сыяктуу дүйнөлүк биздин Бишкекте же Кыргызстанда же башка жакта ошолорду алып барып атыптырмын. Акча таап атыптырмын, кадыр баркым бар экен, жакшы экен. Сонун, баары жакшы, баары сени макташат экен. Бирок мен ичимен бактысыз экен. Ичиңен бактысыз деген бул эмне? Ал сени түйшөлткөн маселелер, ал бир жоопсуз суроолор жана жан дүйнө бул башка. Аны түшүнгөн адамдар түшүнөт го дейм. Ошондуктан эң эле негизгиси, мен азыр көптөргө айтам да. Бриллиант тагынып жүр, чөнтөгүңдө акча, жакшы машина айдашың мүмкүн, бирок сенин ичиңде 3 мышык менен 4 ит өлүп калган болсо, бриллианттын мааниси эмне? Мен ойлойм, жатаарда ушундай бир жакшы жүрөк менен жатып, аны айтып коюу оңой да. Башынан өтпөгөндөр жөн эле айтып коет. Мынтип эле койбой, ой мен токтосун алсам мынтип эле коймокмун. Супер. Сиздин кызыңыз меникиндей тагдырга келбесин. Мен жашап өткөндү кызыңызга каалабайм. Бирок сын таккан нерсе дайыма келет да. Башына келет. Сага келбесе балаңа келет, балаңа келбесе небереңе келет. Ошондуктан биз скульптор сыяктуу акырындан жашообузду түздөп, Кудайга моюн сунуп, Аллах кечир, туура эмес сөз айтсам кечир, туура эмес иш кылсам кечир деп жүрүп отурат экенбиз. 7 жыл мурун
өзүмдүн бактысыз экенимди сезимдедиң. Ошол качан башталды эле, эмне себептен болду эле, ошону бир айтып берип коесуңбу? Кайсыл гана бийиктиктерге жетпесем дагы ичимде бактысызмын деп атпайсыңбы? Ошол 35-34 жаштарыңда ошого мындай аягында түшүнүү болуп тур да. Бирок ошол 20 жашыңда башталды беле, кичинекей кезиңден башталды беле, кандай болду эле? Ал өмүр бою болгон да. Кичинекей кезиңден баштап. Башында ошол атаңдын жанында болбогон, түшүнбөгөндүгү, ошондо азыр айткандын мындай эмесин карасам, апам өзү өзү баягы арманын айтып атып, сага дагы ошол таасир берген турабы? Бир туугандарың жанында болгон эмес деп атасың турабы? Жок, болгон эмес дегенде эми болгон да баары эле мындай сыртынан идеалдуу үй бүлө. Сыртынан сонун. Балдары мындай Куйбышевде окуйт, тиякта окуйт, агроном, сонун балдары. Улуу байкем 17 жашында үй салган. Ушунчалык мен байкелерим, эжелерим бардыгы акылдуу, альхамдулиллах. Азыр бардыгы сонун. Бирок ошол сыртыбыздан сонун көрүнгөндүн ичинде мен такыр башкача сезер элем. Мен балким сезгич баламын, сезимтал баламын. Сен эң кичүүсүсүң туурабы? Кичүүсүмүн да. Анан ошол апам улуу балам минтип атты эле. Экинчи балам минтсе экен, анан Тогузбай мындай болуп калды, анан Теңизбай минтип атат, анан Доктурбай мындай деген ар биринин көйгөйүн мен аркылуу өткөрчүмүн да. Демек мен кайсыл кызына, кайсыл баласына ошол 17 жыл жанында жүргөн 17 жыл кандай кайсы баласына кайгырса, анын бардыгы менин жүрөгүм аркылуу өткөн да. Демек элестетсең, 17 жаш, 18 жаштагы бир кыз Бишкекке келгенде эмне үчүн ал ийгиликке жеткиси келди? Ал апасына жакшы кийим алып бергиси келди да. Ооба. Анан кыйынчылык эле болду да. Эми ал убакта 90-жылдарда баарында эле кыйынчылык болгон. Бирок ошол кыйынчылыктарда менин эле үй бүлөм ошондой экен деп ойлоп турмун да. Ошол мага оор келген да. Көрсө көп эле адамдарда ал убакта бардык эле аталар ишчи экен, ал убакта бардык эле апалар кыйналчу экен дегендей. Ошону мен бир башкача сезип, анан чоңоюп бияка университетке студент болуп келгенимде ошол ар бир тууганым жөнүндө кайгырат элем да. Ар бирине жардам берет элем. Анан жардам бергим келчү эле да. Анан билчү эмесмин кантип жардам берем. Отчаяние деп коет го. Андай колуңан келбес нерсени ойлонуу ичимди аябай көп. Азыр келип айтышат да, эже байкем минтип атат, анан эжем минтип кетти, анан мындай болуп атат десе, аябай түшүнөм да алардын сезимдеринчи. Себеби ошол сезимдерди мен жашаган болчумун да. Мындай нерсе бар го, баягы экөөбүз тең ата энебиз го. Болор бала болгонан деп коет эмеспи? Анан ошол апаң сенин кыйын экениңди кичинекей кезиңен эле билип туруп, балким ошону баягы менин жардамчым болот, менин жанымда болот бул кызым деп, анан баягы үй бүлөдө ким жардамга муктаж болсо ошону көбүрөөк ойлойт да ата эне, негизи ошондой. Ошон үчүн сен байкелериңе кичине көбүрөөк көңүл бургандыр балким. Ошону сен баарын көрүп, анан ошол анча мынча ошол баягы обидалар болгон да. Неге мага көңүл бурбайт, ошол байкеме көңүл бурат депчи. Анан баягы сени кеч төрөшкөн турбайбы? Ошон үчүн дагы бир ошол кеч төрүлгөн балдар боюнча да мага караганда сен көбүрөөк билет болушуң керек маалымат. Ошо башкача болот деп айтышат го мындай. Ошол гендин дагы эң жакшысын сен алгансың да. Үчүн дегенде ата энең уже баягы уже калыптанган чоң киши болуп калышкан да ал убакта. Бышкан учурунда да. Анан ушул жанагы байкелериңе көп көңүл буруп деп атпайсыңбы? Кеп физикалык көңүлдө эмес, жана ооба, түшүнүп атам. Аларга кечкиле аларды ойлоп, сени карабай коюп дегендик эмес. Энем да үйдө болчу да, көз эле болчубуз. Сен элестетсең, 10 жыл, 17 жыл экөөң эле үйдөсүң. Анан огородуңар 1 гектар. Эртең менен 5 үй, кечинде 5 үй сайсың, чогуу. Ар бирине сармай, ар бирине козунун этин, ар бирине кургатып, быштап, ушунчалык физикалык дагы жумуш. Анан жанында ошол тигине мынтса экен, бул мындай болсо экен десе, ошону карап жанында болгондуктан жөн гана мен эмпатмын да. Мен ошого аябай апама жардам бергем келген да. Анан кийинчерээк күлүп атпайбы? Мен аны айта алган жокмун да, мен атамды апамды жок Самат. Экөөтөн өтүп кетишти. Мен
эң кыйын ата эненин кызымын деп эсептейм. Жөн гана сен экөөбүз азыр кээ бир мен бул изги тилегим, кээ бир энелер жөн гана ошол жаныңыздагы кызга арманыңызды айтпаңызчы дегенде эле жеткиргим келип атат. Себеби проблема сиздики. Ал кыз өзү башкача чоңоюш керек да. Мисалы, балким жакшылыгы да болгондур, балким мен эгер ошончо кыйынчылыктарды өтпөсөм, балким азыр ушу психолог болуп, ушинтип изденип, ушинтмек эмесмин балким. Бардыгына Аллах кадыр зат, ал бардыгына себептерин кылып коет го. Бирок мен азыр айтайын дегеним, энди урматтуу энелер, өз көйгөйүңүздү балдарга жүктөбөгүлө жана бөлүшпөгүлө. Энем билген эмес. Мени ошончо оор жүк басаарын көп жылдар бою ошол бир ичимдеги бир көп бир ойлордун үстүндө калаарымды жана мындай бир жылчык издеп көп бир нерселерди кылаарымды жана жөн гана жолдош тандай албаганымды жашоодо, өзүмдү тааныбаганымды, өзүмдүн баамды билбегенимди мен 1000 кишиден сен аябай жашынакайсың деген сөздү угар элем. Бирок мен өзүм жөнүндө оюм аябай жаман болчу да. Себеби кичинекейинен бөпөлөп сен сулуусуң, сен акылдуусуң деп айтып койсо, ошол сөзгө каныгып чоңоет экен бала. А мен уюздечимин да түн ичиндечи. Анан айылда түнкү саат билбейм бир 9 капкараңгы болуп калат го. Анан Кудайдан аябай жалынып суранам да, жолум табылса экен, Аллах табылса экен деп анан Кудай деп анан түнкү 12-де айылдын капкараңгы жолдорунда бир секелек кыздын 12 жаштагы, 11 жаштагы жүргөнүн элестетип атасың. Анан ишенесиң, кээде уйдун ордуна мен барбай калсам деген ойлор болчу да. Балким ушунчалык деңгээлде тартип, ушунчалык деңгээлде балдарды бир жумушка салуу, анан аны деле бул энем мээримсиздигинен эмес. Анын чамасы да келбей калды да көп нерсеге. Ал берки 4 уйду саап аткан болчу. Анын үстүнө эмнегедир мени ошо чоң көрдүбү, акылдуу көрдүбү, кыйын көрдүбү, же мен кызым ошону алып келет дедиби, билбейм. Ал убакта энелер эмне ойлогонун мен биле албайм да. Бирок ошол пресс сенин ичиңе кирет да. Анан ошол ичтеги пресс сени жылдар бою жашаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Сен мени тааныбайт бекенсиңби, Самат? 20 жыл сени тааныйм деп коет. Ооба, көп башкача бул сөздөр нерселерди эч жерде айтылган эмес да. Бул сөздөрдү айтылганга ошол күндөр келди го дейм. Озат, бул мындай нерсе экен да. Эгерде сен ойлонуп көрөлү, мындай теоретически деп коелучу. Сен айтып атпайсыңбы, баары жакшынакай болуп, үй бүлөңдө ошол апаң сени кыздай нукурап, прям кыздай кылып чоңойтса, азыр мен угуп отурсам бир баладай кылып эле чоңойтуп тур да сеничи. Мындай эркек баладай кылыпчы. Анан ошо кыздай кылып чоңойтуп, бөпөстөп, баарын алып берип, сен жаңы эле айтып кеттиң, өзүң жолдош тандай албай калдым дедиң. Ошо баары жакшынакай болуп кетсе, жашооң эң башында 23-24 жашында турмушка тийип, аз балдарың чоңоюп, ошол Нурзат, ошол убакта Нурзат азыр таптакыр башка адам болмок. Жана сен азыр берип аткан нерсени бере алмаган эмес деп ойлойм да. Мүмкүн. Ошондо мынакей, эми сен мындай экөөбүз примерно баяндап көрсөк, мындай 2 Нурзат бар да. Анан кайсынысын азыр мындай түрктөр тержих этмек элең, кайсынысын тандамак элең азыр? Конечно, өзүмдү. Азыркыны. Көрдүңбү? Албетте. Беркинден деле пайда болмок, ал профессор болмок. Өзүм үчүн гана пайда болмок, ал профессор болмок, ал изилдеп, ал бир 10 чактадай баласы менен, бир жакшы күйөөсү менен, бир жөн гана бир жерде тынч отурмак. Ооба. Бирок тынч отура албаган Нурзат маңдайыңда дегендей. Айылдан ошончо кыйынчылыктардын баарын өткөрүп, эми сен бала убакта деле түшүнбөсүң керек да анын баарын, туурабы? Сен нормалдуу калгансың, кийин эстеп көрсөң ошондой бар болуп атат да. Анан айылдан Бишкекке келдиң. Университетке тапшырдың. Ошол жөнүндө айтып берчи. Университет жөнүндө баягы жакшы күндөр болдубу? Студенттик кезде биз окудук. Ошонун жемишин азыр көрүп атабыз го дейм.
жөн гана басып туруу, бийге баруу деген нерсе болгон эмес. Ошондуктан бир маал гезит чалып сурадым да бир канча жыл мурун. Студенттик кезде кызыктуу күндөрүңөрдү айтып бергилечи десе, мен билбейм, бир китеп, анан узун юбкадан башка эчтеке элестете албай атам дедим да. Анан эле маклүбө, анан жегенибиз тост, аны дагы каалап, билесиңби, чоң жигиттерчи эмнеге азыр экөөбүз түрк ресторанына кире беребиз, же болбосо эмнеге гриль жегилери келе берет. Ошо студент кезинде жетпей калган нерселерди өмүр бою жеп, семиз болуп жүрөбүз да. Ооба, Нурзат Ала Ата университетин бүтүргөн, ошондуктан эми өзүңүздөр билсеңиз керек, эркин 4 тилде сүйлөйт. Ал убакта сөзсүз сен баягы жакшы окугансың, жалаң 5 менен бүтүрдүң, кызыл диплом менен бүтүрдүңбү? Мектепти жалаң 5 менен бүтүрдүм, бирок Ала Атада эң акылдуусу эмес элем да. Анан азыр күлүп калам. Элестеткенде эң акылдуусу эмес мен болчумун. Группадагы эң эле мисалы мындай орто окуган мен болчумун. Менден кыйындар бар элестетсеңер депчи. Демек мен негизи ошол түрк мектептери ачылганына ыраазымын да. Бул булактын көзүн ачкандай эле болду да. Чынында сен экөөбүз башка жактарда окусак, ошол дүйнөнү ушул көзүбүз менен ачып көрө албай, балким чын эле жолубуз башка жака кетмек беле дегенге да ойлор кетет да. 21-22 жашында университетти бүтүрдүң. Ошол убакытка келели кандай болду? Нурзат кандай эле? Эмне кылдың? Алпаруучулук башталып калды 5-курста. Анан тынч эле жүргөм. Анан кийин мынтип келип карап башташты. Могу хит бараттагы ушулбу? Мындай серой мышка эле болчу эле, бул кантип сүйлөп атат. Мен университетте көп сүйлөгөн эмесмин, себеби уялдым да, тартынчаакмын. Мен келсем, серге окшоп лицейге окуп келгендер англисче эркин сүйлөшөт экен. Мен бир англисче сөз билбейм деп кой. Анан комплекске киресиңби? Группалаштарың бар шаардык болсо, кыйындардын кыздары болсо, аяка жөн адам өтпөйт да, билесиң. Анан акылдуулар өттү, анан мындай кылып, деп эле бурчка отуруп эле ушинтип чүнчүп эле бүткөм. Анан чүнчүп деп койду. Биз 4 тил билсек дагы ошол убакта бир тантыр ачыбыз да. Аябай көп тантырайбыз бүгүнкүгө чейин. Сен болсо бирок карабайсың, мына сонун мыкты деңгээлде өздөштүргөнсүң. Анан серый мышка дегенди просто элестете албай атам да мен сеничи. Анан кантип ушул мышка болсун? Жок, мен телевиденияга барып эле кичине боёнгонду үйрөндүм, анан кичине балким кызыл-тазыл кийинип калдым го. Так университетте тааныч эмес көптөр. Билчү эмес, жөн эле Нурзат бар, келди, кетти. Өзүм жалда жашачумун, университетим туңгуч да, 1,5 сааттын жолго кетет дегендей. Ушинтип барыш келиш болуп бүттүм. Анан бүткөндө кастингден өтүп калдым телевиденияга. Көрдүңбү, биз күнүгө тандоолор жасайбыз да. Ошол тандоолор бизди, ошол майда тандоолор бизди бул жака алып кетет экен да. Ошол бир гана мен барган кастинг мени мындай жака алып кетти да. Болбосо балким бир ширкетте отурмакпыз, жумуш иштеп. Ширкеттен фирма деген сөз. Жана эмелер бар го, көргөнсүздөрчү. Кичине эле тил билип калса эле ошол тилде сүйлөп элечи. Тек ошол болуп кеттиме азыр? Жөн отуралы. Жөн отуралы. Анан кастингге өтүп калдың. Ошол сен кийинки турмушуңду өзгөртүп КТРКга чыга баштадың, КТРКга чыга баштадым. Көп жыл 280 сом алып иштедим. Бир чыгарылышка. Жок, бир айда да. Бир айдабы? Көрдүм, ошол учурда Ала Атанын бүткөн мага $250 айлык коюп берди. Ал убакта сен эме банкта иштейт элең, сен $350 алат элең дегендей. Мен сом алат элем. Бирок ишенесиң, улуу эжемдер Россияда болуп калды, анан Россияга кел дейт да. Анан тырышып барбай койгом. Анан ошол учурда тырышып 1 жыл, 2 жыл ачка жүрдүм. Бирок алып бара бердим. Кийин каалаган суммамды коюп калдым да. Көрдүңүзбү? Көп адамдар азыр ошону кыла алышпайт да, өзүнө убакыт алышпайт. Коркот. Өзүнө убакыт алуу бул өзүңдү курчутуу дегендик да. Сен мисалы мен номер 1 алып баруучу болуш үчүн республикадагы өзүңүздүн иштейсиң. Сен күзгүнүн үстүндө иштейсиң, сен тилиңди курчутасың, сен сөздөрдү жаттайсың, болбосо мен асмандан чөбү. Ар бир окуган китебиңдеги сөздөрдү жаттап көчүрүп, интеллектиңди күчөтөсүң дегендей. Акыл таймаштын баарын сен экөөбүз кошо жүүбүз турасың, билесиң да.
бирок мен утуп алчумун. Ушуну айтайын деп келгенмин. Бул чындык. КТРКда баардыгы канча убакыт иштедиң? Эми биз штатта иштеген жокпуз да, биз мындай келип кетүү. Суранганда келесиң. Ишенесиңби, ушул хит парадта 6 ай иштегем, Браводо 8 ай иштегем, болду. Расмий түрдө. Расмий. Жок, расмий эмес, эфирде эле. Эфирде. Болду, ошондон эле бүт Кыргызстанга Нурзат Токтосуновасы. Эмнеге айтайынбы? Мен бир саламдашууга экинчи саламдашуум окшош эмес. Мен ушундай максат койгом, мен ар бир эфиримдин саламдашуусу башкача болот деп. Ошол учурда Замира Молдошовага рахмат. Кебетебизди оңдоп, чачтарыбызды жасап, кийимдерибизди оңдоп, Асөл Молдохматова рахмат. Эфирге чыгарып койду. Анан ал жаңылык болду көптөр үчүн. Сонун кыз, сонун сүйлөйт экен кыргызча деп. Алексей Филатов менен алып бардым, раматтылык. Чындап эле ошол убакта азыр деле сенин деңгээлиң биз үчүн бир космостой да. Ошол деңгээлге жетиш үчүн, сөз байлыкты арттырыш үчүн ошол сен атайын жаттачу элең, эмне кылчу элең, ошонун бир техникасын айтып берип койчу бизге. Сөз жаттачумун. Сөз отуруп жазчумун. Китептерди аябай окучумун. Мен сынган кылычты 6 классымда эле 4 жолу окугам. Ошол китеп негизи көп адамга таасир берет да. Мен окугам эмесмин мисалы. Окуп койсо жакшы болот. Азыр аудиосу чыкты. Сиз басканда кулагыңызга салып койсоңуз. Бирок мен эмне үчүн окубайм айтайынбы? Көп сөздөрүн түшүнбөйт болушум керек деп ойлойм да. Орусчасы бар бирок. Ошо кыргызчаны ошол сөздөрдү билиш үчүн окугум келип атат да. Ошо маңызы ошондо. Сиз ошону которуп, азыр мисалы шашпай, биз азыр эми осознанный жашоого келдик да. Биз азыр ар бир күнүбүздү, саатыбызды чын ниетибиз менен жашап, мындай бар го. Ты существуешь или живешь? Мен азыр жашап атам деп билем. Ар бир күнүмдү, саатымды, мисалы азыр ушунчалык өзүңдү баалап каласың. Кээ бир адамдарга убакыт дагы бөлгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Каалооң дагы жок. Жок деп айтканды билесиң. Кээ бир сүйүлбөгөн жерде болгоң дагы келбейт. Балким кайсыл бир учурда кой андай мындай эл эмне дейт десең, азыр кечирип койгула, такыр убактым жок деп айтасың. Эмнеге дегенде, ал бул депутаттыктан же байлыктан, бийликтен эмес, ал колдун кири да. Биз экөөбүз канча депутат болобуз, бирок адамгерчилик калыш керек деп ойлойм да. Эртең бар, бүгүн жок дүйнө. Көчү акчаң бар, бүгүн жок. Керек болсо үйлөрүн алдырып атышат, машиналарын алдырып атышат. Бирок адамдыгыңды, сенин интеллектиңди, сенин тилиңди, сенин мээңди ала албайт. Маңкурт эле кылбаса. Ошондуктан мен азыр инвестицияны тамактан ылдый эмес, тамактан өйдө кылгыла деп кеңеш берет элек. Себеби билимге салынган акча бул садака катары кетет экен да. Ошол жерин айтып өтсөң, эми баягы эң биринчи компетенттүүлүгүң бул ошо алып баруучулук болуп атпайбы? Өзүң айтмакчы, эл аралык долбоорлорду алып бардың, Кыргызстан мен деген долбоорлордун баарын алып бардың, протоколдук бүт иштердин баарын алып бардың да. Ошол азыркы ошол сенин жолумду улайм дегендерге кандай бир 5 кеңешпи, 10 кеңешпи, жакшы бир кеңештерин берип кетсең? Биринчи эле жоопкерчилик. 3кө келем десиң, келесиң. 4кө келбейсиң, 3кө келесиң. Эмнеге дегенде, сен 3төн 4кө чейин бирөөнүн акысын жебешиң керек. Ал бирөөнүн акысы. Жоопкерчилик дегенде, сен алып баруучу болом дедиңби, демек сен ошону ысыгына дагы, суугуна дагы даяр болосуң. Башкача айтканда, эртең менен 6да турам десең, тура албасаң, сен өзүңдү өзүң укпасаң, сени ким угат да? Сен өзүңдү сыйлабасаң, сени ким сыйлайт? Сен биринчи өзүңдүн дисциплинаңды коесуң. Экинчиден, интеллект алып баруучу ар бир нерседен кабары болуш керек. Ар бир жаңылыктан, ар бир чөйрөдөн, көптөр ошо журналист деп ойлошту го, мени же кыргыз тил мугалими деп, бирок ал экөө тең эмесмин. Мен экономика башкаруу факультетин бүткөм. Ошол нерселерден эмне үчүн мен экономиканы гана сүйлөшүм керек дей алган жокмун. Турмуш кылыш керек деген нерселер кылынды. Кадимкидей эле отуруп алып эле даярдандым. Демек сен дагы эгер алып баруучу болом десең, биринчиден физиканы, бул кадимкидей эле көнүгүүлөр, бул сенин сырткы келбетиң, алып баруучунун жүзү, сүйлөө манераларың, сенин тереңдигиң. Өткөндө бир мынтип калат. Өйлө күлдүк бир кыз менен. Чалчыкка чөгүп алып турго депчи. Эмнеге? Чалчыкка. Чалчык деген жөн эле тайыз сууда. Ошого кээ бирлер жаман чөгүп алыптыр да.
анан ушул сыяктуу чалчыкка чөкпөгүлөчү дегендей болуп бир аз тереңдеп, бир аз өзүңдүн үстүңөн иштеп, негизи өзүнүн үстүнөн иштөө көп чакалып келет. Биздикилер эң көп убакыт бөлбөгөн ошол. Биздикилер бүт стрелка элде, сыртта. Бирок ошол стрелканы качан өзүңө койгонуңда сен өз кемчиликтериң менен бетме бет келип, момундай жалаңач отуруп, Нурзат деп, эмнеге жалаңач деп атам? Биз дайыма үстүбүздөн жамынып, бекинип, маскаларды кылып, анан жөн эле отуруп, Нурзат, ушундай болуп атпайбы? Бижериң мыягың мындай болуп атпайбы? Тияң тигиндей болуп атпайбы? Ушул жерде кандай кылалы деп отуруп сүйлөшөсүң, бетме бет айтасың. Ооба, баары жаман. Ооба, мен саздамын. Ооба, ошонун баарын ичегине арткандай артышыбыз керек болот. Демек, бетме бет келип кемчиликтерди моюнга алыш керек болот. Ал өзүңдү жеп, ооба, мен ушундаймын деп өткөн менен, өкүнүп жүрүү менен иш бүтпөйт. Өкүнүч бүтпөйт. Сен жүрө бересиң, сен 50-ге чыгып каласың, 60-ка чыгып каласың. Адам өзүнүн ичи менен иштебесе, возраст келе берет. Жана кээде акыл менен келет, кээде возраст өзү эле келет дейт го. Жаш өсүшү өзү эле келиши мүмкүн. Жоопкерчилик дедиң, интеллект дедиң, өзүң үстүндө иштенүү, иштөө дедиң дагы. Бер деген кеңештерде эң биринчи адамгерчилик дейт элем. Себеби сиз экөөбүздүн ийгиликке жетип, ушул эми укмуш деңгээлде эстебей элем, балким 10 тепкичтин биринчисиндедирбиз, балким 3-сүндөндүрбүз. Бирок ошол 3-чү тепкичке алып келген дагы сен экөөбүздүн communication. Адамдар менен болгон мамилебизде болду да. Биз мынакей политик болуп баштаптыр Нурзат айым. Кайра эле айландырып эле бүргөк алып келип атасың, Демек, адамгерчилик дегенди айткым келет. Кандай учур болсо дагы адам болуу мени көп ийгиликтерге алып келди. Алып баруучу кадары ички адамгерчилигиң сени жакшы жакка алып барат. Ошондуктан анча мынча долбоор үчүн адамдыгыңан кайтпа дегим келет. Жеке жашооңо келсек, Нурзат университетти бүтүрдү, КТРКда анча мынча жылдыз боло баштады, көрүнө баштады, тааныла баштадың. Алгач качан турмушка чыктың, кандай болду, эмне болуп ажырашып кеттиңер, ушуну айтып берип койчу. Жашоодо аябай жакшы инсан. Негизи эле мен жашоодо азыр бир да мүнөтүм өкүнбөйм, Самат. Мен аябай жакшы адамдар менен жолуктурдум. Бирөөсүндө мен каалабадым, бирөөсүн экинчисинде мени каалабады дегендей. Ошондуктан бардыгына бакыт каалайм. Ар бирине мен аябай ыраазымын. Билесиңби, биз турмушта бизге бир адамдар келип кетет экен. Ошол адамдар бизге же тепкич болот экен, же ылдый тартат экен, же өйдө тартат экен. А сыноолор бизди курчуш үчүн, жакшы болуш үчүн берилет экен. Ошондуктан тагдыр, мен тагдырымды мойнума алдым, тагдырымды кабыл алдым. Мен тагдырыма ыраазымын жана кимдир бирөөлөрдөн туура эмес бир нерселерди кылган болсом, кечирим сурайм. Жаштыктын күчү менен, балким өзүмдүн бир напористый нерсем менен, же балким өтө элге жаккым келген нерсем менен, балким карьераны биринчи койгондугум үчүн ушундай жагдайлар болду го дейм. Бирок бирөөнүн да көңүлүн калтырып, жаман болуп ажырашкан эмесмин. Жашоомдо бардыгы мындай ачык айтылган жакшы адамдар, түшүнүктүү. Биринчи жолдошуңар менен канча жашадыңар? 3 жыл жашадык. 3 жыл жашадыңар, канча жашыңда күйөөгө чыктың? 22. 22 жашыңда чыктың. Демек, бүгүнкүгө чейин эмелер барбы, мамиле барбы? Ооба, мындай жакшы түз учурашабыз. Сонун. Андан кийин качан күйөөгө чыктың? Мындан кийин көп жыл жүрдүм. Анан ортодон ошол бир аз жакшы эмес жагдай болуп кетти. Мен ошо көп операция болдум. Ушунун параллельно еще оорудум да. Анан көп учурда бала боло албай. Анан максатка турмушка чыктым. Ошо ортодо көп жүрүп калдым. Анан кийин ал жактан ошол өзүм тандап эле, мен туура түшүнүп эле мен кетейин дедим. Анан кеткен келимди ким мактасын? Бул балким анын арманын толтурадыр, балким менин арманым толтурадыр да. Ошондуктан болгону
ошол учурда мен анын жашоосуна керек болдум, балким мен анын бир нерселерди түшүнүшүнө себеп болдум, ал мага керек болду, ал мага жашоодо бир нерселерди түшүнүшүмө себеп болгону ошол апасына чалып жагдайды түшүндүрүп, ушундай болду, болбой калды, мен кете берейинчи деп суранып, жакшы коштошуп кеттим. Канча жашадыңар? 4 жыл жашадым. 4 жыл. Мунун баарын мен сурап аткан себебим мында болот да. Бул тема башка кирбейбиз, түшүндүм. Бизде баягы өзүң көргөндөй ошол үй бүлөдө бактысыз болгон айымдар көп. Анан кээ бирөө кандай болуп калат, мен турмушум эгерде ажырашып кетсе кандай болуп калат, кетип калсам кандай болуп калат, балдарымдан көз каранды болуп калабы деп баягы көптөгөн рисктерди көрүп, көптөгөн коркунучтарды көрөт да. Ошон үчүн балким сенин сунуштарың же ошол убакта позицияң балким ошо кээ бирөөнө бир жооп болмокпу деген максатта сурап аткам. Туура айтасың, негизи бизде баягы тууганчылык деген нерсе бар. Карасаң, мен айтпадымбы ортодо бактысыз болчумун деп. Ооба. Мен өзүм ичимден бактысыз болгондуктан мени эч ким бактылуу кыла алган жок. Түшүнүп атасыңбы? Демек, мен көйгөйдөн качып жүрдүм. Мен көйгөйдөн качтым. Мен ойлодум, азыр кетсем жакшы болот деп ойлодум. Көрсө адамдын кеп ичинде экен. Сен ушул жерден аябай жакшы нерсе айттың. Азыр дагы силердин конфликт болуп атса үй бүлөңөрдө, менин бир нерсем ошо көп жыл балалуу боло албадык да. Силерде балдар болгон болсо, жана балдарыңар үчүн жашагыла деп эмес, чыдагыла деп да айтпайм. Жөн гана адам өзүнүн ичинен иштеш керек. Ичинен иштеген, мисалы мен ошол 22 жашымда турмушка чыкканымда, эгер ичимден чындап психологдор менен иштеп, ошол именно ичимен иштеп, ошол менин жараларымды айыктырып, мен Жазгүл деген досум бар, анан ага күлүп калам. Мен жаралуу карышкыр болуп, анан жарамды барып токойго деп жалап айыктырып кайра чыгам депчи. Себеби коомдо жана тепкиленип кетем го. Ошондойлордо жүрөгүм ооруйт да. Анан барып айыгып келем да. Анан ошол сыяктуу биздин ошол турмуштагы ар кандай жараларыбызды барып айыктырууга ошол учурда бир мээримдүү эркектин болгону жакшы болот экен да. Биз эмне үчүн ошондой мээримдүү жакшы эркек турмушта таба албайт экенбиз? Себеби биз идеалдуу мындай ата көрбөйт экенбиз да. Ошондуктан азыркы аталар ошол кыздарыңарды өстүрүүдө, тарбиялоодо кечпеңиздер деп айткым келет да. Энелер ошол күнөө издөөдөн жумуш бүтпөйт экен, күнөөлөп эчтеке бүтпөйт экен, убакыттан гана отурат экенбиз болгону эмне үчүн адам менин жашоомо келди деп. Демек бир нерсени оңдоо үчүн кайра эле суроону өзүбүзгө берет экенбиз. Демек 7 жыл мурун мен өзүм үстүмөн иштеп баштадым. Мен үй бүлөнү түздөөнүн үстүнөн, өзүмдүн түздөөнүн үстүнөн иштеп баштадым. Кудайым менин жашоомо болуп көрбөгөндөй береке берди, жүрөгүмө тынчтык берди. Анан жөн гана күйөөсү болсо деле, болбосо деле, баласы болсо деле, болбосо деле, жумушу болсо деле, акчасы жок болсо деле адам бактылуу боло аларына көзүм жетти. Мен бере турган суроого жооп берип койдуң да. Нурзат Токтосунова азыр бактылуубу? Аябай да. 7 жылдан бери. Жок, 7 жылдан бери эмес, акыркы ушул жан дүйнө тынчтыгы келгенине 3 жыл болду го. 3 жылда ар бир мүнөттүн бакытсын сезесиң. Эч кимге теңелбейсиң, эч кимге жооп бербейсиң. Баарынын кичинекей баладай болуп бир нерсе кылып аткандарын көрөсүң, күлөсүң, айтасың, Аллах сенден ыраазы болсун. Просто жашайсың. Ушул бизди көрүп аткандардын арасында балким ошо бактысыз болгон, балким жашоосунда же ары же бери болом, же ушул күйөө менен калсамбы, же кетип калсамбы деген дагы ойлогон биздин карындаштар бардыр. Ошолорго бир сунуш иретинде айтып кетчи. Жашоону ушул сенде болуп ушу 3 жылда бактылуум деп атпайсыңбы? Өзүң менен өзүңдү таанып, ушул деңгээлге жетиш үчүн эмнелерди кылдың, же эмнелерди кылыш керек, бир сунуш берип кетсең. Өткөндө мынтип коет. Эже бир эле күйөөгө тийген киши
айта албайт эчтеке. Вот сиз айтасыз деп коет. Аябай күлдүм. Мен айттым, эже дейт, сабакты ушул темада өтүп бериңиз дейт. Аябай күлдүм. Тиги күйөөнү кантип тандаш керек? Араң эле тандадым мен. Мен менден аны вообще укпагыла. Мени вообще укпагыла депчи. Жок эже дейт. Бир күйөөгө тигендер билбейт. Сиз айтып беришиңиз керек оюшкучтар депчи. Анан бул нерсе менен мактанганыбыз өтө жаман. Туура эмес. Бул мактаныч дагы эмес, бул өтө уят нерсе, айтылбай турчу нерсе, адам жашырыла турчу нерсе, бирок бар нерсени жашырып эмне кыласың? Аны чычалабай моюнга аласың. Ооба факт болду, ушундай болду. Мен ошону туура эмес кылдым, мен аны мойнума алам. Мен туура эмес жашадым, мен аны мойнума алам. Демек, эмне кылыш керек деп атпайсыңбы? Азыр дагы күйөө мынтип атат, антип атат, дейт. Мен айтам, мына могу күйөө. Могу күйөө. Бул сен. Баары эле монте бербей, биякты карап, бир неме менен алектенчи. Күйөө ал ордунда эле. Антпей атат, минтпей атат, дегенде кылып атат, мындай кылып атат. Отстань дейм. Отстань просто. Вот билесиң, эмнеге могу жабышып эле кете албай атасың? Өзүң жоксуң ал жерде. Өзүң менен өзүң кала албайсың. Өзүң жалгыздыктан коркосуң. Анын жашоосу менен мындай кылып жашап алгансың. Хоббиң жок. Өзүңдү тааныбайсың, ким экениңди билбейсиң. Күйөөңдүн жашоо менен жашап келатасың деп айткым келип атат, Жөн эле кечке сайылып элечи, мынтип атат, антиңди атат, антпей койду, минтпей койду. Күчүгүм. Кел мындай өзүңдү карап көрөлүчү деп. Кел фокусту өзүңө коебуз. Ушунчалык сенин жашооң сонун болуп кетсин, китеп оку, андан көрө ойлон, кайсы балам кандай баратат, эмне болуп баратат, кээде күйөөлөрүнө мындай болуп жабышып алып, балдарын унутуп калат. Анан ойгонсо эле 17 жаш. Анан кантип ойгонуп кетиптир дебейсиң? Тиги баласы переходной возрастка келет да. Анан мектепте анан былчылдашып атканда, проблемалар башталганда ойгонуп кетебиз. Анан карасак эле биз 17 жыл жөн эле балабыздын жанында эне болуп жүрүптүрбүз. Биз алар менен сүйлөшпөптүрбүз, аны укпаптырбыз, анын хоббисин билбейт экенбиз. Бир эне келет, мен балам сөгүнөт экен да депчи. Конечно, сөгүнөт. Бул нормалдуу. Биринчи сунушуң ошол күйөөңдү кое туруп өзүң менен алектенип атасың. Албетте. Биринчи сунуш жана мен ойлойм эң башкы сунуш. Өзүңдү карачы. Себеби проблеманы өзүңдө изде деп атасыңбы? Албетте. Проблема адамдын өзүндө болот да. Өзүндө. Башкача айтканда, тебя же не устраивает. Сен макул эмессиң да. Күйөөң ошого макул эле, нормалдуу. Мен айтам, күйөөлөрдө баары жакшы эле. Анан келип мынтебиз да. Барып жөн эле 5 ай окуп келип, укмуш билимдерди алып келип, могу менен бөлүшөйүн десең элечи, күйөөң ошону билген болот да. Ошон үчүн Аллах бизди эркектен бир деңгээл ылдый кылган. Аллах эмне үчүн эркекти өйдө кылган? Ал билет, анын табиятында бар, ал түшүнөт. Биз 1000 акылдуу болуп, сен президент болсоң дагы үйүңө келип тамак жасайсың. Сен президент болсоң дагы бир эркектин алдындасың. Эгер кааласаң, эгер бактылуу болгуң келсе, сен башыңды албетте Кудайдын куттуу күнү тамак жасайсың. Кудайдын куттумуш күнү кадимкидей тамак жасайсың. И полуңду жуйсуң. Мына бирөө келип жууп берет бекем. Ар бир нерсе өзүнүн ордунда болуш керек. Бул кайрылуу келиндерге, кыздарга эмес эле эркек бала, эркектердин баарын олду го дейм. Мынакей Нурзат Тукла деп. Сен күйөөң мисалы кечигип калган күндөр болобу? Кечирээк келет, жумуштар менен кечигип калат. Чынесиңби, айырмасы жок, канчада келет. Чалбайсың? Чалып көргөн эмесмин. Каяктасың, качан келесиң деп. Вообще мен ушунчалык өзүмө текшерип. Зачем? Эмнеге? Балким катыткан сырлар бардыр телефонунда. Бар болсаң да, это факт. Анда супер. Эмнеге? Биринчиден проблеманы өз башыма уям. Экинчиден мен ушунчалык өзүмө ишенимдүүмүн, өзүмө жагам жана супермин. Мен убактым жок, ага чын айтайын. Мен уктайм, анан айтам, канчада келесиң? Жөн гана. Мен балдар менен албетте, ал айтып койгончо келем деп коет. Анан мен ойлойм, мындай өзүн сыйлаган кыйын эркектерге чалып кереги жок да. Мындай чалып кереги жок дегенде, эми кээ бир аялдар чалбай койсо алар жыргап майрамдап кетишет экен. Бирок ошол болуп атпайбы? Эки өтүктүн эки буттун жармы окшош болот да бири-бирине.
Демек ошол аял күйөө болсоң, демек окшошсуң деп атасың ба? Окшошсуң. Башкача айтканда, ал эшикке чыгып кетсе, сен да чыгып кетесиң дегендик эмес. Жөн гана бири-бириңерге жарашасыңар. Анан билесиңби, мындай эркек кечке аялы чалып кечке ошентип контролдоп атса дагы ал тапчы убакыттын табат. Ал жасасын нерсесин жасайт. Мен ойлойм тескерисинче биз деңиздей болушубуз керек да. Биз жөн гана балдарыбызды тарбиялап, тамагын берип, ишибизди кылып, жөн гана жашоо. Самат жашоону такыр орлоштурбайлычы дегим келет да. Орлоштурабыз, абдан орлоштурабыз. Жөн эле жашагым келет. Жөн эле азыр мени тынч эле коюшса. Азыр жөн эле жашагым келет. Мен ишенесиң, мен күйөөм кодун да билбейм телефонну, билгим да келбейт. Мага айтса дагы барып ачпайм, эмнеге? Ал сен сыйлабайсың, сүйбөйсүң же башка дегендик эмес. Ал жөн гана чоң адамдардын мамилеси деп ойлойм. Ал бир да жолу менин телефонумду караган эмес. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгонуңа 1,5 жыл болуп калды. Жашооң канчалык өзгөрдү? Эч канча. Убакыт бөлүп атасың да? Аябай. Ишкерлерге. Болгону мындай аябай өзүм бир жумуштарды көп коюп алып ушинтип иштечү элем. Анан азыр ошол эле 1,5 эсеге көбөйдү. Анан аябай айтышат да мындай. Бирок элдер мамилеси өзгөрөт экен. Аябай таң калбадымбы? Элестет. Мен мындай мен мисалы мурда кимдер менен чай ичсем, ошолор менен эле чай ичип коюп эле жүрөм да. Анан бирок мага болгон мамиле аябай өзгөрөт экен. Анан мен байкуш жана бийликке умтулгандарды түшүнүп калдым. Тим эле ой келиңиз отуруңуз деп сөз берип, өзүнчө эле статус болуп калат экен да. Анан аны дагы укмуш экен да. Көйнө баштадыңбы? Ой, жок, мурда эле бар болчу да. Билбейм мен азыр деле мандатты бере алам. Чындап. Байгын Айнура Асанова сурайт, жогорку кеңешке барасыңбы? Барбайм дедим. Сен акыйдаң жаман тургузуп турсуң дейт да. Билбейм дедим, мен балким барып калсам барып калам. Атак монтип мен жогорку кеңешке барып анан мен кыйратмакчымын. Эркектер кыйратсын. Мен өзүм социалдык маселелерим бар. Мен аялдар менен балким ишенесиңби? Балким мен башка жерде пайдалуумун. Бир суроо, эмнеге эркектер кыйратсын? Эркектер кыйратуу үчүн жаралган. Эркек болгон үчүн кыйратсынбы? Сөзсүз, только эркек болгон үчүн кыйратсын. Эркектердин жумушу саясат, эркектердин жумушу элди багуу, эркектердин жумушу ийиндерине элдин жүгүн көтөрүү, чарпышуу, жер талашуу дегенде мен азыркы шаардын жерлерин эмес, тиги планетадагы маселени айтып атам да. Масштабтуу иштерди. Мисалы мен канчалык кыйкырсак деле биз аялбыз, аял өзүнүн ордун билиш керек деп ойлойм. Анан көптөн бери айтылып аткан аялдык квоталар, феминизм деген нерселерге анда кандай көз караш? Болсун, 30% болсун. Маселе жок. Биз ишенесиңби, биздин жетекчи бар, фракциянын башчысы Аскар. Мен бир-эки нерсе кылдым да. Саясаттын ичинде. Аябай күлдү да. Биз эркекче кылат турбайбызбы, силер вообще аялча кылат турбайсыңар, силер такыр башка тонко мамиле кылат турбайсыңар деп бир-эки маселе чечип чыктым да, анан аябай күлдү да. Эже мен вообще ойлоп турмун, ушундай да жолдор бар экен деп ушул маселелер, Ал ошол нерселерге сглаживаниеге аялдар керек. Эки кочкор сүзүшүп атса, ортосунан күлүп өтүп кечирип коюңуздар деп. Эки кочкордун тең көңүлүн алуу. Ооба. Аял катары көңүл алуу эмес, жөн гана ошол ситуацияда. Мындай бир суроо. Коомдук иштерим 1,5 эсеге көбөйүп калды деп атасың. Мында 24 саатталы отурсак, бер жагы эле бир 8 саат, бир 6-7 саат уктасаң калганын баары ошо иштер менен жүрөсүң да. Кандай апасың? Убактың жетип атабы балдарыңа? Сонун апамын. Бирок атасы андан да жакшыраак ата. Ал азыр мапа. Сонун. Чындап мени бошотту балдардын түйшүгүнөн. Ал азыр мапа эмес, мата болуп калат экен. Мата болуп калат экен.
ошол ошондуктан мен балдарымды балким сыртынан көргөндөр ушунчалык сүйүлгөн балдар экен дешим мүмкүн да. Мен сүйөм. Мен жөн эле карап отуруп билесиң да канчалык деңгээлде эмне кылат. Ошону карап, жыргап отурам. Ооба, полум жуулбай калышы мүмкүн, идишим жуулбай калышы мүмкүн. Бирок өтө бактылуу атмосферада балдар менен мен үйдөн көрсөңчү деп машина деп ойноп жүргөн балам. Таң калбай. 3 жаштагы бала менен эмне ойнойсуң? Туура. А мен аны менен ойнобосом ким ойнойт? Ал эсептешпейт, сен депутатсыңбы, убактың жокпу? Жок. Келесиң, чечинесиң, колуң жуйсуң, машинаны аласың, анан жарым саат ойнойсуң. Эне балдарга сөз көңүл буруш керек. Мага Кудай эмнеге кеч балдарды бергенди билдим. Мен кызым үчүн жана уулум үчүн Аллахка чексиз ыраазымын. Аллах жок нерсени бар кылат, бар нерсени жок кылат. Ошого чексиз күчү, мээрими болгондугу үчүн мени кур койгон жок деп ишенем. Жана мен бул балдарды тилеп, сурап, ыйлап, догурунуп атып алгам. Дагы бир жолу даже бир тууган эжем айтып койду. Сен бала болбойт го деп ойлогом, эми жөн эле жүрө бербейби деген аракет кылбай дейт. Мен тынымсыз аракет кылдым сага. Мен 15 жыл тынымсыз леченияларда жүрдүм, тынымсыз. Кудайдан эмнени өтө көп кааласаң алып берет. Кимдир бирөө үчүн бала болушоңо эле, кимдир бирөө такыр болбой өтүшү мүмкүн. Бирок Кудай мени ушул нерседен мен бир күнү мынтип айттым. Аллах эчкиге дагы берип атасың го, берчи мага. Уйга дагы берип атасың го. Бир жөн эле меме деген угуп калгамда өйдө жакта рухка жан салат экен, үйлөйт экен депчи. Аллах үйлөп койчу. Бир рухту үйлөп койчу мага. Ошолордун бар болгон үчүн аз жашынакай болуп сүйлөшүп отурабыз да экөөбүз. Конечно. Булардын ошол азыр айтып аткан мисалы бир пазлдын бир детали келбесе, таптакыр башка нукта кетмек. Аллага чексиз шүгүр, пазлдын эч бир бөлүгү жоголуп кетпептир. Ооба. Болгондо дагы сен азыркы жашоодогу азыркы убакытта пазлда килеген пазл да. Алхамдулилля. Бүт жагынан Алхамдулилля. алып келинген аябай кооз бир пазл. Алхамдулилля. Ушул күндөр үчүн жашаганбыз да. Туура. Болот кантип корчойт. Бирок ошол учурда тескери жакка да кетип калуу мүмкүн да. Депрессиядан чыга албай калуу мүмкүн. Азыр көптөгөн аялдар көп ударларды көтөрө албайт, ажырашканда башын көтөрө албайт, апасы өтүп кеткенде бардыгын түшүнүп турам. Бирок менин апам жашоонун даамын чыгара жаша дечү. Эмне үчүн жаратты Аллах? Бырбырап ыйлап жатыш үчүнбү? Же мен бутум мен укпай атат, колум мен укпай атат, тура албай атам, баса албай атам деш үчүнбү? Турбас. Да, неприятно. Мен дагы телевизордун маңдайында жаткым келет. Бирок мен азыр 2 комнат үйдө жашасам, 3 комнат болушун каалайм. Мен жакшы жашагым келет, балдарыма жакшы билим бергим келет. Мен жөн гана өзүмдүн акымды өзүмө бергим келет. Мен өз денемдин акысын өзүмө бергим келет, жан дүйнөмдүн акысын. Көптөгөн жылдар бою бирөөлөрдүн көңүлү үчүн жашагам. Азыр өзүмдүн көңүлүмдү алуунун үстүндөмүн, өзүмдү аyoонун. Ишенесиңби? Өзүңдү жакшы көрүп, Аллахтын чексиз урматтуу пендеси экениңди сезгениңде, сен өзүңдү уруштарга ара көрбөй калат экенсиң. Өзүңдү жакшы эмес адамдарга ара көрбөй калат экенсиң. Өзүңдү жакшы эмес жагдайга ара көрбөй калат экенсиң. Жөн гана менталдык, эмоционалдык, психикалык тынчтыкты каалайт экенсиң. Да, көп акча таппашың мүмкүн, көп нерселерге жетишпешиң мүмкүн, бирок бактылуу аял ал. Жөн гана ашканада деле, бир бурчта деле, сарайда деле бактылуу го дейм. Мисалы мен мурда күнү 15 араба кык ташыдым. Өзүм андай араба менен. Кошунага барып, байке, кыгыңызды сатыңызчы десем, жолго төгүп атыптыр. Ала бер дейт. Ой, Аллах сизден ыраазы болсун деп ташып алдым. Жарымын дагы ташып алган жокмун. Бирок ташыдым, аны менин үйүмдөгүлөрдүн эч кимсе ташыгысы келбейт. Бактардын алмасын мен жейм, малинасын мен жейм. Ишенесиңби, бир жөн эле бир жерге бак отургузуп атабыз.
Эмнеге? Ал менин огородум да эмес, башканыкы да эмес. Ал планетанын, ал жер, ал жерге бир нерсе өскөнүбүз менен биз планетага өз салымыбызды кошуп атабыз. Эмнеге кең пейилдүүлүк укмуш жактарга жеткирет. Өз учурунда макул деп калыш, өз учурунда жеңилгениңди моюнга алыш, өз учурунда өзүңдүн катаңды моюнга алыш болуп көрбөгөндөй белектерди берет. Жана кең пейилдүүлүк Аллах тарабынан мандат сыяктуу белектер менен кубантат. Азыркы ошол үй бүлөбүздө баардыгы идеалдуу деп айта албайм, шайма-шай деп айта албайм. Өтө чоң нерселерди өтүп атабыз. Бул жашоо да. Сыноосуз жашоо кантип болсун. Ошого дагы мындай акылың менен анализ кылып, окуядан эмоцияны алып, кой эми мындай болду, мындай болсо мындай болот экен, мындай болсо мындай болот экен деп алдыга гана умтулат экенбиз. Анан адамдын чоң максаты болгондо мындай бир эл жерге салым кошкусу келет. Мейли азыр мен мисалы адамдарга мени шайлаш үчүн жакшылык кылган эмесмин да. Мен өзүм шайлоого барарымды билген эмесмин, Самат. Азыр дагы мен жөн гана жакшылык кылам. Алардын жүрөгүндө калат экен да. Алар качандыр бир мезгилде ошол эквивалент мага шайлоо катары келди да. Мага добушум берди ректорлор. Эмне деген адамдар мага сүрөт жиберди. Нурзат, мен шайлап келдим сени деп. Ишенсең, ал бул аябай кымбат деп ойлойм. Ооба. Адамдарды акча менен сатып ала албайсың. Адамдарды адамгерчилик менен гана, түздүк менен, тазалык менен, жакшы мамиле менен көңүлдөрдү кароо аркылуу. Байкасаң, бардыгы, сен дагы, оператор дагы бардыгыбыз бизге жакшы мамиле кылышын каалайбыз. Көңүлүбүздүн алышын каалайбыз. Адам пенде ошол. Демек ачкыч бар экен да. Демек оозубузда жакшы комплименттерибиз бар экен. Ал бекер экен. Жакшыны жакшы деп айтуу бекер экен. Самат, мен сага дайыма жакшы сөздөрдү айтам, байкайсың? Мен сага эле эмес, бардыгына жакшы сөз айтам. Себеби мен сенин жакшылыгыңды көрөм. Мен сенин жалаң жакшы жагыңды көрөм. Кемчилик кимде жок? Мен дагы толтура кемчиликтүүмүн. Эми аны айта берсек, жалаң критиканы айта берсек, кыргыздар качан оңолобуз, алтындарым? Чоң рахмат сага. Бүгүн башкача ачылдың. Эркин микрофон. Балким өзүң ушул микрофонун баягы мүмкүнчүлүк алып, кыздаргабы, келиндергеби, апаларгабы баягы оюңду, пикириңди айтсаң болот, кайрылсаң болот. Учурдан пайдаланып, продюсерлериңерге, бардык жамаатыңарга сизге өзгөчө рахматымды айтам да. Бул микрофондор үчүн дагы биз жооп берген күн келет да. Сага микрофон берилген, ошону эмнеге колдондуң? Коомду жакшы жакка чакыруугабы, эл агартуугабы, же тескерисинче жаман нерсегеби деп. Мен жантан бери силердин бир адамды ачууга болгон, адамдын чыныгы жүзүн, ичин, тереңин, ким экендигин, өздүгүн көрүүгө болгон далалатыңар мага аябай жакты. Анан силердин жумушка болгон мамилеңер аябай жакты. Бир аз батыш жыттанып кетет экенсиңер. Анан себеби бул цивилизация бизге акырыныраак келдик болчу. Эмне жөнүндө экенин айтып атканымды сен экөөбүз түшүндүк дегендей. Бул жөнүндө эмес. Мен элге кайрылгым келет. Менден үлгү албаңыздар. Исламдан үлгү алыңыздар. Мени укпаңыздар. Жүрөгүңөрдү угуңуздар. Мен эч кандай силерге бир окутайын, үйрөтөйүн, кыйын болоюн дегендик эмес. Мен күнүгө өзүмдүн жашоомду түздөп бараткан аялдардамын. Кыйшык жашоомду түздөп бараткан, күнүгө жакшырганга, күнүгө күнөөлөргө батып, ошол күнөөлөрдү кайра тоба кылып, күнүгө изденип, анан окуу деген жакшы нерсе келген. Биз китеп окуу боюнча дүйнөдө Европа өлкөлөрүндө бир кишиге 16 китептен келсе, Кыргызстанда бир кишиге 6 барак китеп окуйт экенбиз. Ошол нерселерибизди көбөйтүп, ошол нерселерибизге уялып, тескерисинче көптөгөн үйлөрүбүздүн кабаттарынын көптүгү менен эмес, бренд кийимдерибиз менен эмес, биздин өздүгүбүз, биздин маданиятыбыз, биздин кыргыз деген тарыхыбыз, биздин ички этнопедагогикабыз, ошол ойлорубуздун тереңдиги менен, себеби мындан 203 жыл биздин заманга чейинки 203 жылы кыргыз мамлекеттүүлүгү бар болгон нерсенин канчалаган кан агылган, канчалаган баатырлардын курман болгон, канчалаган аталарыбыздын
эрдиктери менен сакталып калган кыргыз деген этностун өзүн биз азыркы күндө кандай деңгээлге алып келдик, эмне кылдык, эмне менен элекпиз, дүйнөгө адамдар космоско учуп атса биз эмне менен элекпиз деген суроолорду кайра өзүбүзгө берип, жөн гана кайрадан улуттук кыртышыбызга кайтышыбызды каалайм. Себеби 1000 аракет кылсаң да сен түрк болуп кетпейсиң, сен араб болуп кетпейсиң, сен кыргызча көмүлөсүң, кыргызча жашайсың, кыргыз тилинде сүйлөйсүң, сен башка жак сени кабыл албайт. Ошондуктан өз өлкөбүздө ооба жакпашы мүмкүн, жоолугум жакпашы мүмкүн, сөзүм жакпашы мүмкүн, башка нерсем жакпашы мүмкүн, бирок кемчиликтүүлөр гана кемчилик издейт. Кемчилик эмес, артыкчылыктарыбызды баса белгилеген жакшы адамдардан боло алып барыңыздар, жакшы көрөм. Сөзүм бүттү. Сөзүм мындай сөздөрдөн кийин мен да эмне деп толуктарын билбей калдым. Бир гана эмоциялар, ушул эмоцияларды мага гана эмес, ушул биздин көрүүчүлөрдүн баарына тартуулаган үчүн сага ыраазычылык билдирем. Ар дайым жакшылыкта жүз көрүшүп амандашып жүрө берели. Чоң рахмат. Амин.